Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде бөбөк көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Бүгүн биз балдардагы ичеги инфекциясы тууралуу сөз кылабыз. Суроолорубузга гастроэнтеролог Асель Дөөлөтбекова жооп берет. Ичеги карын инфекциялары бул ар кандай инфекциядан пайда болушу оорулар. Мисалы үчүн ичеги инфекциялардын өзүнүн классификациясы бар. Биринчи группа бул бактериялар. Мисалы үчүн бактерияларга бул холера, ботулизм, сальмонелла деген аттуу бактериялар кирет. Экинчи группа бул вирустар. Вирустарга вирус, ротавирус жана башка вирустар кирет. Үчүнчү группа бул токсиндер. Ушул бактериялар чыгарган токсиндердин себебинен пайда болушун инфекциялар. Төртүнчү группалар бул простейший жана башка паразиттердин натыйжасында пайда болуучу инфекциялар. Кандай жолдор менен жугат деген суроого биринчи жол бул тамак аш аркылуу. Тамак аш аркылуу дегенде суу аркылуу, таза эмес суу жана тамак аш термообработка өтпөгөн азык